Бул Нарын шаарындагы үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектебинин көчмө китепканасы. Алар бул ирет Нарын районундагы Кеңеш айылына келишти. Машина толо алып келген кызыктуу китептер ушул айылдын окуучу балдарына бекер таратылат. Кандайсыңар балдар? Каникул кандай өтүп атат? Жакшыбы, биз силерге атайын келип калдык. Мынакей балдар, колубузду таза жуушубуз керек, таза кармашыбыз керек. Колума алсам самынды, качамын деп камынды. Дароо сууга чөмүлтүм, буркулдата көбүрттүм дейт мынакей. Бул китептердин көпчүлүгү кичинекей балдарга ылайык тандалган. Арасында англис тилиндеги дүйнөлүк адабияттар да бар. Көчмө китепкананын мугалимдери муну атайын пандемия шартында жана жайкы каникул учурунда айылдан тышкары чыга албаган айылдык окуучулар үчүн уюштурган. Despite some yearly publication, Busmail presses it was not into the success of Will You Please Be Good. Китептерден кыргыз акын жазуучулар балдарга Elephant жана Каз ойлоп тапкан достугыры деген жомокторду алдым. Elephant жана Каз ойлоп тапкан достугырлары булар англис тилиндеги китептер экен. Мен өзүмдүн англис тил сабагымды өркүндөтүп өстүрүү үчүн ошол китептерди алдым жана кыргыз акын жазуучулары балдарга алган себеби анткени бул чыгарма абдан кызыктуу экен жана ичинде ар кандай жомоктор бар үчүн тандап алдым. Айылга келген бул көчмө китепканага кызыккан балдар көп болду. Жада калса чоң кишилер да китептердин арасынан роман, повесть деп жатышты. Бирок кантсе да каникулда балдарына эрмек табылып жаткандыгына сүйүнүштү. Романдардан болсо кыргызча десем алар жок экен. Анан англисчени болсо билбейм, кысым алайын деп кыргызды тандап өтөм. Кызыңыз канчанчы класс? 10 класс. Англисче жакшы билебизби? Жакшы билем. Жалаң эле телефондон ойноп, телефонду телевизорго алаксыбай анан китеп окуган бул эң жакшы да. Китеп билим чырагы деп, булагы деп айтылат да. Анан китептен көп нерсени алууга болот. Китепсиз адамдын көзү ачылбайт да. Башка нерселер мындай кыска маалымат берип коет да. Китеп сөз байлыгын өсүш үчүн, акыл сезимин өсүш үчүн могу кичинекей балдарга жана сүрөттөр көп нерселерди үйрөтөт. Ошон үчүн бүгүнкү китеп таратып аткандарга эң чоң ыраазычылык билдирем. Үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектеби көчмө китепкана үчүн 300дөй китеп чогулткан. Аларга Борбордук Азия университети колдоо көрсөткөн. Азыр эми көбүнчөсү ушу олимпиадага даярдануу, анан маалымат технологиясына кызыккан балдар бар экен. Улуу мундар дагы ошо компьютер жагынан роман, поэзия, поэмаларды кызыгат экен улуу мундар окуйт элек деп, кыргыз тилинде болсо деп. Анан ошо бүгүнкү иш-чарабызда ошо англис тилинде дагы кызыктыралык. Канча тил билсең, ошончо дос дил билесиң дейт. Анан жаштар үчүн арнап келгенбиз. Бирок биз үчүн жакшы маалымат болду. Улуу мундар үчүн дагы көңүл буруп китептерди чогултуп келишибиз керек экен. Бул белек бекер, эч кандай кайра кайтарып берүүнүн кажети жок. Анткени ушу китептер менен ушу достошуп, китептердин үйүнө чогултуп, ушу пайдалуу каникул учурунда өткөзө беришсин. Бизден бул чоң жардам. Көчмө китепкананын сапары эми Ат башы районунун алыскы жайлоолорунда улана турган болду. Алар мындай иш-чараны май айында баштаган. Бул аралыкта көчмө китепкана Нарын шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын китеп менен камсыздоого жетишкен. Көчмө китепкана жайкы каникул бою Нарын облусунда ишин улантат. Мирлан Кадаров, Азаттык.